ko'rgazmaga olib keldik. Qirg'iziston Respublikasiga. Бүгін 15 ноябрь күні Баткен шаарында Алтын күз эл аралык айыл чарба жармакесі өтті. Бұл жармаке эки өлкөнүн ортосундағы достукту бекемдөө жана соода алакаларын күчөтүү максатын көздөйт. Бұл айыл чарба жармакесин өткөрүү бул азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, элдерибизди арзан, сапаттуу жана органикалык мөмө жемиштер менен камсыз кылуу, өндүрүлгөн продукциялар менен камсыз кылуу жана ошол эки тараптын биргеликте ушул бааларды элге жеткиликтүү баада сатууга, башкача айтканда арзандатууга өткөзүү боюнча көрүлүп аткан чаралар. Жармакеге аталган райондордун айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр органикалык таза, нукура азык-түлүктөрдү алып келишкен. Биз өзүбүздүн айылда, айыл өкмөтүндө өстүрүлгөн мөмө жемиштерди, күрүчтөрдү, контарларды алып келдик. Анан жеке ишкер асал мөмө өндүргөн эмебиз бар, ошону алып келдик. Жеке ишкер өндүргөн асалыбызды таза балда. Анан бул жармакенин болгону жакшы. Биринчиден достук немени бекемдейт, элдин тынчтыгын бекемдеп, алтын күз деген, алтын күздүн берекелигин бекемдеген, даңазалаган жакшы жармаке да. Биз жетишилген максатларны şu Kırgızistan Respublikası'da Batken rayonunda kışlık hocalık maksatlarımızı uruglarını verip, ekişini köpetiriş, mahsulatını rivojlantirish. Bundan maksatımız Kırgızistan halkını, bozorunu arzonlashtirish. Bizde yetiştirilgan mahsulotlarni Kırgızistonga olib kelib yetishtirish, Kırgızistonda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'zimizda Rishton tumaniga olib borib yetishtirib, mahsulotni ko'paytirish. Белгилей кетсек, өткөн айда эки өлкөнүн достугун бекемдөө багытында Баткен шаарында Өзбекстандын Риштон жана Сох райондорунун маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда маданият күндөрү өткөн болчу. Сезима Жураева, Жорубек Кубанычбек уулу, Сала Медиа, Баткен.